Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсү өз ишин баштады. Студияда аты жөнүм Расул Акматов. Кудай буйрса 9га чейин кызматыңыздарда боломун. Жалпыңыздарды бүгүнкү күнүңүздөр менен, таңыңыздар менен чын жүрөктөн куттап кетели. Таң ырыскысын биз менен бирге тосууга чакырабыз. Ардактуу замандаш, бүгүн аптанын жума күнү, күндөрдүн султаны, тагыраак айтканда 18 апрель. Сиздер менен кайрадан көрүшүп атканыма кубанычтамын. Мынакей биз буюрса эфирибиздин жүрүшүндө бүгүнкү күндүн жаңылыктары менен жана ошондой эле маеги менен сиздерди биздин экранга жакын олтурууга чакырып кетебиз. Ардактуу замандаш, сыналгыны башка жакка которбостон биз менен бирге болуңуз. УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсү өз ишин улантат. Дагы бир рет ассаламу алейкум деп кетели. Жаңыдан биздин катарга кошулган көрөрмандарга кутмандуу күн каалайбыз. Сиздер таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп атасыздар. Студияда аты жөнүм Расул Акматов болдамын. Ал эми биз болсо эми кезекти маекке дагы убактыбыз жетип келди. Атайын бизге бүгүн Лейлек районунун Катыраң айынан келген бир сонун таланттуу жигитибиз, инибиз келип отурат. Тагыраак айтканда тааныштыра кетейин сиздерге. Мына ушул жакында эле ушул Борбор каласы Бишкек шаарындагы Сен мыктысың теледолбооруна барып, ал жактан өзүнүн ийгиликтери менен кошо келген. Бүгүн студиябызда Гайбуллаев Акимали келип отурат. Акимали, кандайсың? Жакшы. Ассаламу алейкум. Денсаулыгың жакшыбы? Жакшы. Кандай келдиң? Жакшы. Жакшы келдиң? Ооба. Лейлек жакшыбы, тынчпы? Жакшы, тынч. Үйдөгүлөр жакшы? Жакшы. Өзүң тууралуу Акимали айтып берсең, канча жаштасың, канча бир туугансың? Мен Гайбуллаев Акимали 2006 жылы 1 сентябрда Баткен облусунун Лейлек районунун Катыраң алдында туулганмын. Мен азыр 8 жаштамын. Эпкин орто мектебинин 2 классында окуп жатам. Жакшы. Канча бир туугансың ошондо? 4 бир тууганбыз, эң кичүүсүмүн. Үйдө эң кичүүсү сенсиң, э? Жакшы. Мына сенин өзүңдүн талантың менен биз сени ошол Сен мыктысың теледолбоорунан көрүп калдык да. Бул долбоорго кандайча катышып калдың? Эми буга чейин баягы айыл жергелеринде сынак болот да. Ошол сынактан кантип, кандай өнөрүң менен барып калдың? Ошол тууралуу айтчы. Мен YouTube'дардан дарыяларды өздөштөрүн деп көрөйүн деп жазсам, дарыяларды айтпаптыр. Андан мен дарыялар ошондо билет элем, анан дагы көп дарыяларды жаттап баштадым. Анан кастингте 3 тур болду. 3 турдан биринчи турда кастинг болду, экинчи турда телефон менен чалды, анан үчүнчү турда Сен мыктысыңга бардым. Ошондо сен дарыяларды айтып берип барып калдың бе? Ооба. Демек азыр биз эфирдин жүрүшүндө ушу дарыялар боюнча сага суроо берсек, сен жооп бересиң. Макул. Дагы кандай өнөрлөрүң бар, дагы кандай эмнелер? Мен буга чейин апаң менен сүйлөшкөндө ушул айтып калдым. Сөздөр тескерисинче окуйт деп айтып берет деп. Анан бала математикадан күчтүү деп калды. Ооба. Деги эле бул сенин ушул азыр баягы алифбени дагы бүтүргөнүңдү айтып атат да. Ушул боюнча айтып берсең, мектепте кандай окуйсуң өзү? Мектепте мен эң алдын окуучумун. Мага бүт сабактар аябай жагат. Аябай жагат. Мен досторум көп. Мен эчкейимде жакшы окутат. Өзүм классташтарым менен пичи ойнойм да, китеп окуйм. Оюнду аз эле кыласың дагы, окуйсуң, көбүрөөк окуйсуңбу? Ооба. Кайсы мектептерде окуйсуң эгер сыл болсо? Мен жомок окуймун, анан кызыктуу жомоктор, балдар энциклопедиясы, биография окуу куралы, адабий окуу китеби боюнча, өзүм Лейлек району боюнча олимпиада болот, ошого барам. Жакшы. Экинчи класс болуп туруп, ушундай жомокту өзүң окуп, китеп окуй бересиң? Ооба. Канча, мисалы, бир мүнөттө же канча сөз окуйсуң? 1 мүнөттө мен 350, 360 окуйм. Жакшы. Сенин досторуң не дейт анан сага? Акимали, бизди дагы үйрөт дегендер да болот ага досторуң? Кызыгып атабы сага? Ооба, менин досторум аябай кызыгат. Эмне боюнча барып калдың?
эмне боюнча каяка бардың деп сурайт. Анан айтып Анан мен айтып бердим, кастингке бардым деп. Сен ушинтип бар дедим да. Игиликтерге жетишесиң деп. Жакшы. Анан кел анда ушул сен мыктысыңа барганың боюнча айтып берсең, кандай болду ал жакта? Ушундай бир чоң студияга кирип, ошол жерде өзүңдүн талантын көрсөттүң дегенде, Ооба. кандай болду анан? Эмнелерди көрсөттүң ал жакта? Мен дүйнө жүзүндөгү дарыяларды узундуктары менен контркартадан көрсөтүп бердим. Анан мен өзүм Самат Бекем алдына баргым келди эле. Анан ошентип аракет кылып баштадым. Жакшы. Демек, бул жакшы окуганын аркасынан ушундай ийгиликтерге жетип атасың, Ооба. Жакшы. Эми дүйнөдөгү мамлекеттердин борборуну дагы айтасың, Ооба. Анан ушул материк өзүң айткандай дарыялар боюнча айтам деп калдың. Ооба. Азыр мен бизде эми баягы картабыз жок болгондуктан мен бул жактан эле сага 1-2 суроолорду берейин. Балким мамлекеттердин борборлорун айтып берсең, ошол боюнча анан эфирибизди улатсак. Ал эми биздин көрөрмандарга айталы, ардактуу көрөрман, эгерде сиздерде да кандайдыр бир сурооңуздар бар болсо, же болбосо биздин Акималинибизге өзүңүздүн каалоо тилегиңиз болсо, анда дароо эле YouTube каналыбызга баш багыңыз дагы ошол жерден УТРК Баткен деп издеп таап, ошол жерден баягы комментарий бөлүгүнө ой пикириңизди жазып койсоңуз болот. Сөзсүз түрдө биздин инибизге сиз дагы эстеңи берип коюңуз. Жана ушундай андан сырткары Facebook, Instagram баракчаларындагы биз барбыз. Азыр анда акырындап Акималига суроо берейин. Акимали, Испаниянын борборун айтып берсең. Испаниянын борбору Мадрид. Бул Евразия материн Европа жагында. Европа жагында. Туура. Ал эми Италиянын борборучу? Италиянын борбору Рим. Бул да Евразиянын Европа жагында. Европа жагында. Жакшы. Россияныкычы? Россияныкы Москва. Москва, туура. Анда биз ардактуу көрөрман, ушул Акималига дагы өзүбүздүн суроолорубузду бере берели. Ал эми сизде дагы суроо болсо, анда YouTube каналыбызга дагы кирип, ошол жерден комментарий бөлүгүнө өзүңүздүн ой пикириңизди жазсаңыз болот. Ушул жаш инибизге стимул, дем күч бериңиздер дейли. Биз Facebook, Instagram баракчаларында дагы барбыз. Ал жака дагы УТРК Баткен деп издеп тапсаңыз болот. Акималига биз акырында суроолорду бере беребиз. Акимали ошол өзү айткандай эле, буга чейин ушул борбор калаалык Бишкек шаарындагы Сен мыктысың теле долбооруна ушул дарыялардын ушул узундуктары же болбосо жалпы эле ушул дарыялар боюнча өзүнүн баягы талантын көрсөтүп келди десек болот. Акимали, дүйнөдөгү дарыялардын узундуктары боюнча айтабыз. Кайсы дарыя узундугу боюнча канчанчы орунда турат? Узундугу боюнча биринчи орунда дарыяга Амазонка дарыясы. Амазонка дарыясы бул Түштүк Американын Бразилия, Перу өлкөсү аркылуу агып, Атлантика океанига куят. Атлантика океанынын аянты 91 миллион километр квадрат. Бул Амазонка дарыясыны 1939-жылы Педро Тейшейра саякаттап изилдеп чыккан. Анан Амазонка дарыясы Амазонка деп Франциско де Арелланы деген саякатчы Амазонка деп ат койгон. Саякатчынын атына ат койгон, саякатчы киши койгон атын, жакшы. Анан ушул материк боюнча айтып берсең, канча материк бар, канча океан бар? Дүйнөдө 6 материк бар, анан 4 океан бар. 4 океанты биринчи орунда Тынч океан турат, аянты 176 миллион километр квадрат. Андан кийин Атлантика океан 91 миллион километр квадрат. Андан кийин Индийский океан 76 миллион километр квадрат. Андан кийин Түндүк муз океан 14 миллион километр квадрат. Жакшы, эң сонун. Анан ушул дарыялардын куйганы боюнча айтып берсең, кайсыл дарыя куят, анан кайсы океанга куят? Амазонка дарыясы суу молдугу боюнча да биринчи орунда турат. Буга 20дан ашык дарыя куят. Алар Рио Негру 1100 километр. Шанай дүйнө жүзүндөгү эң кайнап турган дарыя Шанай дарыясы. Шанай дарыясынын баш жагы 100 километр, калган жагы чайканагандай болуп буркурап кайнап турат. Кайсыл жерлердин ушул кайнап аткан суу дарыяны? Кайнап аткан дарыя Түштүк Американын Перу өлкөсүндө. Жакшы. Ал кандай? 9 километр узундугу. Тынбай кайнап турабы экен ал, Ооба.
Жакшы. 9 километр. Буларды сен каяктан үйрөндүң эле? Окудуңбу? Жо мен буларга мен өзүм ушинтип кызык баштадым. Эч ким мага жардам берген жок. Мен өзүм ушинтип дарыяларды жаттаган элем. Анан дарыяларды көрсөк, дарыяларды айтпаптыр. Анан мен дагы көп дарыяларды жаттап баштадым. Океандарды жаттап баштадым. Мисалы кайсыларды? Мисалы Нил 6670 километр. Бул Нил дарыясы? Экинчи орунда дүйнө жүзүндө. Африканын Судан, Египет аркылуу агып, жер ортолук деңизге куят. Нил дарыясыга Ак Нил дарыясы 1102 километр, анан Көк Нил дарыясы куят 1000 километр, анан Атбара дарыясы куят 1120 километр, үчөө биригип туруп Нил дарыясы түзүлөт. Нил дарыясынын жээгинде эң коркунучтуу балык, эң коркунучтуу крокодилдер жашайт. Бул крокодилдер адамдарга да кол салышы мүмкүн, э? Ооба. Эң өзүң айткандай коркунучтуу жаныбарлар десек болот. Жакшы. Анан бул азыр айтып атпайсыңбы, ушул ар бир дарыялардын аттарыны, жылдарын, анан узундугун айтасың, тереңдигин айтасың. Буларды сандарды кантип жатта эстеп тутуп каласың эске? Эске өзүм мен дарыяларды билет элем, анан өзүм телефонумдан көрдүм, анан телефон бар эле, анан ошонун көрүп издеп баштадым. Анан дарыялардын узундары жыкты, анан эске тутуп ушул кагазга же бир нерсеге жазып алып жаттадым. Мектептечи кандай, анан мектеп сабак калып кетпейби? Бул сага эгер сен бул жакта жаттап, мисалы өзүңө бир материктерди үйрөнүп жүрсөң, анан сабак деген эстен чыгып калбайдыбы? Жок, мен сабак менен ушул дарыяларды бирдей алып кетем. Бирдей алып кетесиң. Жакшы, анан өзүң келечекте ким болоюн деп атасың? Келечекте мен депутат болуп, кыргыз элиме жардам берейин деп жатам. Кыргыз элиме кымбат машиналарды алып бергим келет, бийик үйлөрдү салып бергим келет. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Айтканың келсин. Анан ушул дагы бир суроо келип турат. Ушул эң кооз балык кайсы дарыяда жашайт? Эң кооз балык кандай калат билесиңби? Ооба. Эң кооз балык бул Евразиянын түндүк жагында Россия мамлекетинде Енисей дарыясында эң кооз балык тайган балыгы, таймен. Таймен балыгы өзү Енисей дарыясында таймен, ак балык, алабуга, шорттан балыктар жашайт. Шо таймен балыгына кармоого уруксат берилбейт. Неге? Бул аябай кооз балык. Жеген болбойбу аны? Жок. Неге? Бул кооз балык да, ошол үчүн кармоого уруксат берилбейт. Балким баягы кайрмак салып койсо түшүп калса кандай болуп калат анда? Түшүп калса штрафчылык да. Штрафчылабы? Ооба. Демек калган жесе болот, ошону жесе эле болбойт. Ооба. Жакшы. Ал эми дельфиндер боюнча айтып берсең, эң чоң дельфиндердин жашаган дарыяларына. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң дельфиндер бул Евразиянын түштүк жагында Брахмапутра дарыясында дүйнө жүзүндөгү эң чоң дельфиндер ошол Брахмапутра дарыясында жашайт. Бул Брахмапутра дарыясы Кытай, Бангладеш, Индия аркылуу агып, Индийский океанга куят. Индия океанына куят. Брахмапутра дарыясынын километри 2000 километр. 2000 километр. Жакшы. Анан өзүң ушул балыкка кызыгасыңбы, балык карабаганга? Жок, мен китеп окуганга, мен китеп окуганга кызыгам. Анан дагы мен араб тили, кытай тили, англис тилдерин үйрөнүп, чоң бизнес ачайын деп жатам. Ошол өлкөлөргө барып, чоң бизнес ачайын деп жатам. Кудай буйруса иншалла. Азырчы мындай сөздөрдү үйрөнүп калдыңбы? Балким саламдашканды, араб тилче же Кытай тилче. Ооба, баштадым мен азыр. Кайсы курска барып баштадың азыр? Кайсы тилге барып баштадың? Жок, мен өз алдынча мен сөздөрдү үйрөнүп калдың. Эжем өзү англис тилди окуйт, ошону үйрөнүп баштадым. Кайсы сөздөрдү үйрөнүп калдың? Мисалы анан и деген тамгаларды үйрөнүп баштадым. Д деген тамгаларды үйрөнүп баштадым. Саламдашты билип калдыңбы англисче? Кантип саламдашат? Саламдашканды унча да саламдашпайм, мен жакшы. Эжем өзүм китебимди эле окуй берейин деп баштадым да мен азыр. Жакшы. Алдымда олимпиада турат, ошого даярданып жатам.
Качан болот? Чол 26 апрель болот. Олимпиада. Анан мектепте өзүң тең курактуулардан бир эрте мындай алифбени бүтүрүпсүң, математикадан. Анан мектепте сен азыр ушундай классың жогоруп калдыбы же өзүң тең туштарың менен чабууга катасыңбы? Мен өзүм тең туштарым, өзүм 3 класстар менен жарыштым, анан бүттүгү анан өзүм досторум 3 класстардан калып кетти, анан көбү калып кетсе, анан мен 213 сөз менен улардан ашып кеттим. Анан биз жеңип алдык. Жакшы. Ардактуу көрөрман, сиз УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп атасыз. Биз мынакей Акимали Ньюс экөөбүз бир сонун эфирлерди куруп атабыз. Ушундай негизи баягы жаштардын эс тутуму жакшы деп коет го. Ансардай Акималин дагы ушундай эс тутуму бир нерсени көргөндөн кийин дароо ушундай жаттап кала турган ушу бир таланты бар экен. Эгерде сиз дагы көрүп аткан болсоңуз, эгерде сиздин дагы балдарыңыздар ушундай бир мыкты, кыйын балдарыңыз болсо, албетте сөзсүз түрдө биздин телеканалга алып келсеңиз болот деп биздин студиябыздан өзүнүн таланты менен жалпы көрөрмандарыбызга көрсөтөт деген ойдобуз. Биз болсо анда улантабыз. Мен Акималиге дагы суроо бергим келип турат. Акимали, узун дарыяларды айттык, кыска дарыялардычы? Кыска дарыялар, билемин бардык дарыялар. Кыска дарыялардан айтып берсең? Кыска дарыялар. Кооз дарыялардан айтып берчи. Кооз дарыя дүнөсүндөгү эң кооз ар түрдүү светтей болуп күйүп турат, мындай көк жашыл болуп күйүп турган дарыя. Бул дарыя бул Кристальна деген дарыя. Кристальна? Бул эмне себептен светофор кошуп жанып турат ал? Ал мындай үстүнөн вертолет менен караганда ар түстүү болуп көрүнүп турат. Чөптөр барбы? Бардык ар түрдүү чөптөр. Астында чөптөр ошентип жанып турабы? Суу тунук окшойт анда, Жок, суу тунук дарыя бул Ванчо дарыясы. Суу тунук. Астыдагы балыктар көрүнөт. Кичине балыктар. Итсе болобу? Итсе болот. Мадагаскардын бір барантанан Ариву. Ошол жакта жайгашканбы? Кайсыл дарыя? Ванчо. Ванчо? Жакшы. Ушул дарыянын үстүнөн агып өткөн дарыя бар экен го? Дарыянын үстүнөн дарыя. Кайсыл жакта ал? Бул Россиянын Европа жагында, Германия мамлекетинде Элба дарыясы. Элба дарыясынын үстүнөн дагы бир Магдебург деген дарыя агып өтөт. Магдебург дарыясында буда машиналар өтпөйт, буда кемелер, кайыктар эле сүзүп жүрөт. Элба дарыясынын узундугу 1190 километр. Ошондо азыр дарыянын үстүнөн дарыя болуп турабы? Кандай чоң? Бул астынан Элба дарыясы өтсө, үстүнөн дагы бир Магдебург дарыясы бияка өтүп кетет. Үстүнөн өтөт. Мындай карап көрсөң, бирок жомок сыяктуу эле. Ишенбейсиңби сен дагы? Дарыянын үстүнөн дарыя өтүп атканда. Мен ишенем. Ишенесиңби? Сен себеби окугансың, көргөнсүң. Жакшы. Анан сүрөтүн көргөм. Сүрөтүн көргөнсүңбү? Жакшы. Анан ушул буга чейин кайнап турган дарыя боюнча айттык. Коркунучтуу балыктар тууралуу да билесиңби? Коркунучтуу балыктар. Кайсыл дарыяларда бар алар? Бул Африка мамлекетинде, Африка материгинде, Конго мамлекетинде, Конго дарыясынын ичинде, галет балыгы бар. Галет балыгы бул дүйнөсүндөгү коркунучтуу балык. Бул коркунучтуу балык. Бул Конго дарыясына кишилер түшө албайт. Бирок ол саякатчылар түшө албайт. Бирок кээ-бир саякатчылар эле сүзүп түшө алат. Коркунучтуу балыктан коркот. Ал балыктар адамдарга дагы каршылык көрсөтөбү? Коркутат. Тиштейт. Жакшы. Демек, билген гана адам түшөт экен да сууга, билбеген адамга түшкөнгө болбойт. Кээ-бир саякатчылар түшөт бул. Кээ-бир саякатчылар. Жакшы. Ошол анан баягы бир дарыялар бар го, 1-2 айда гана, 1-2 жылда гана. 1-2 жыл эле агат. 1-2 ай агат. Ошолор боюнча айтып берсең. Ошол кайсы дарыялар булар? Ошол Антарктидада. Антарктида материгинде.
2 ай гана агат. Антарктида материнде 12 дариясы бұл 2 ай агат. Бұл неге себептенби? Бұл Антарктида 80 градус сууга ошол үчүн июнь-июль айларында эле агат, калган убактары тоңуп турат, муз болуп акпай. Күн ысыккан маалда эле, ысыкмалда. Агат. Антарктидадан эми баарыбыз билебиз, ошол эң суук болгондуктан ал жакта ошол июнь-июль айларында дедиңби? Июнь-июль айларында 12 2 ай дариясы. гана. 2 ай агат. Анан калган айда суук болгондугу эле тоңуп Тоңуп калат. Жакшы. Ал жакта корабльдер жүрсө болобу? Корабльдер океанда жүрөт, корабльдер. Жүрөт, Жакшы. Анан ошол дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма боюнча айтып берчи. Дүйнөдөгү эң чоң шаркыратма Түштүк Американын Венесуэла мамлекетинде, Венесуэла мамлекетинин борбору Каракас, Венесуэла мамлекетинин içinde Orinoco darıyasında Anka şarkıratması var. Anka şarkıratmasının büyüklüğü 1000 metre. Eң чоң шаркыратма. 1000 metre. Жакшы. Şarkıratmanın kattık жер түшкөн, каттык аккан шаркыратма. Булам Түштүк Американын Аргентина мамлекетинде Рио Гранде дарыясында Игуасу деген шаркыратма бар. Бул аябай каттуу агат. Каттуу бийик жерден түшөт да бул да. Шаркыратма, Каттык жер түшөт жерге. Үнү бийик, ына жакка чейин угулат. Лелеке чоң болобу баткенден? Жок. Жок болбойт, качан? Жакшы. Эми айтсаң, азыр карап көрсөм, сенин өтө бардыгына мындай мамлекетти айтып атасың, мамлекеттин ичинен кайсыл жерде экенин айтып атасың. Бунун бүт баарыны көрүп, окуп, жаттап атасыңбы? Анан балким баягы арты менен арты баягы ушундай маалымат топтогон сайын кийинкилер унутулуп калбайбы сенде? Эсиңден чыгып калбайбы? Унутулбайт, жок. Бүт баарын эстеп каласың. Эстеп калам, мен эстеп туруп, онун үстүнөн кетпейм, менен жаттап алып туруп, сол дардагын жагыма барып туранам, мунусун баштап, акан бир алып кетем. Жакшы. Ушул Амазонка дарыясы кайсы окумушту изилдеп чыккан? Анан ошол изилдеген океандардын окумуштууну кимди атайбыз да? Педро Тейшейрада атайбыз. Педро Тейшейра. Тейшейра. Бул Амазонка дарыясыны изилдеп чыккан? Изилдейт. Тейшейра. Ал эми эмнесин изилдейт ошондо изилдегенде? Изилдегенде Амазон ояк биягында көрөт, каяктар ашып кетпеп, суулар ашып кетпеппи деп, ояк биягын көрүп, ичине изилдеп көрөт. Изилдеп саякатчы дейт ошону. Анан деңизди саякатчы деген башка адамдар бар. Анан дарыяларды саякаттайт, океандарды ham саякаттап жүргөн кишилер бар. Демек, бул киши дарыялар менен океандарды изилдеп чыккан, сууну изилдегендерди эмне деп коет? Суу изилдегендерди гидрология илими дейт. Логия деген гидро деген суу, логия деген илим. Гидро деген суу, логия деген илим. Гидрология деп аталат, суу изилдегендерде. Гидрология илимдер. Жакшы, мына ушундай ардактуу көрөрман. Демек, биздин Акималинибиз ушул жалаң өзү дарыяларды ушинтип окуп, билип, жаттап чыккан экен. Анан сен өзү ушул Акимали сен мыктысыңды көрүп келесиң да? Көрүп кызыгып, ошонун ичине карасаң, дарыялар жөнүндө эч ким айткан эмес экен. Анан сен ошону жаттап баштадым. Дарыядан баштадым. Канча жашыңдан дарыядан баштадың? Дарыяларды мен өзү Бенткасында 5-6 жашымда дарыяларды жаттап баштаган эдим. Анан Амазонка бүт дарыялар эсимде эле, анан бүттүн жаттаган элем, километрин жаттап элегелем, анан көрсөм айтпаптыр, анан мен жаттап баштадым ошондон баштап километрлерин, анан тунук дарыяларды көрөйүнчү деп өзүм көрсөм бар экен, анан издеп жаттап баштадым. Өзүң кичине болсоң, анан кантип жаттап калдың дейм да, кантип окуп баштап калдың? Мен өзүм
көп жақтан іздедім, ютубтардан, гуглдардан іздесем шықты. Анан өзім тетрадька жазып алып, өзім түшүнтүп жаттап баштадым, анан эске тутуп алдым. Демек сен бош убактыңда эмне кыласың? Бош убактымда жарым мүнөт телефон көрөм, анан кийин адаби окуу көп окуйм. Олимпиада. Телефон деп калдың, телефондо эмнелерди көрөсүң? Балким мультфильм көрөсүңбү, же башка балдарга окшоп телефондо ойнойн үчүнбү, эмне кыласың? Телефонда мен oyun ойнойм, анан кебир эле oyun ойной, YouTube көрөм. Маалымат топтойсуң өзүң? Ооба. Дагы жаңылыктардан, Ооба, өзүм анан кебир өзүм планшетимди алып, сабактарымга колдоном. Сен мыктысынан алган планшет алып келбедиңби, статьёткаларды? Ооба, алып келдим. Жок, бияка алып келдиңби биздин студияга? Жок. Калп айылда. Ооба. Алып келишиң керек болчу да. Бир көрөлү дедик эле да ошол статьёткаларды. Жакшы. Колдонуп атасыңбы? Китептерди, эмнеден китептерди анан? Биография окуу куралы, балдар энциклопедиясы, анан планшет, анан сен мыктысың кубок. Энциклопедияларды окуп атасың? Ооба. Жакшы эле маалымат алып атасың андан дагы? Ооба. Дагы башка тармак менен катышсаң болобу экен сен мыктысың долбооруна? Жок, кайта катышса болбойт. Болбойбу экен, бир жолу эле болот, Ооба. Жакшы. Анда дагы кийинки суроолорду сага берип баштайм. Дарья деген сөздү айтып бердиң, Дарья деген сөз эмне? Кайсы жактан башталат? Дарья деген өзү бул мөңгүлөрдөн, булактардан жыйылып туруп, бир нукка аккан сууну дарья дейбиз. Дарья деп аталат. Бир нукка аккан сууну. Нукка. Анан сөздөрдү дагы буга айтып бердик. Тескери айтып бересиңби же? Мен кыргызстандыкмын дегенди тескери айтып бересиңби же? Белер кандай сөз болсо? Болору? Мен кыргызстандыкмын дегенди айтчы. Мен кыргызстандыкмын. Нумкы нацыгырык нем. Сиз камсыздандырылгандардансызбы дегенчи. Ыпырасыз надырат, нагылырыт, натсызмак. Жакшы. Дагы эмнеге кызыгасың, өзүң боюнча айтып берчи. Дагы мен көбүнчө эле китеп окуганга кызыгам, анан Кайсы сабакка кызыгасың мектепте? мен бардык сабакка кызыгам. Тандабайсың, бардыгын бирдей алып кетесиң. Ооба, бардыгын бирдей алып кетип, анан олимпиадалар болот, анан ошону мен кайсы сабактан барасың десе, мен өзүм каалаган сабагымдан бара берем десем, эшикке макул деп, анан мени ошону адаби окууга барам десем, макул деп, ошону түнөткөн. Жакшы. Сен бийлей там экенсиң, Ооба. Бийлейсиңби? Ооба. Музыка койсоңуз билейм. Музыка койсоң бийле. Азыр биз студиябызды даярдайбыз, анан бийлербиз. Кандай музыка бийлейсиң? Досторум менин золотой. Досторум менин золотой. Жакшы. Өзүң ырдайсыңбы? Ооба, жаным ырдайм мен өзүм. Рахымдын жакайын деген ырчон казак ырчыны. Азыр ырдап бере аласыңбы? Бир куплет. Обону жакта меники. Боло берет, бир куплет. Кана, ырдап берчи бир. Ыны жак ырда албайм да, обону жак. Обону жак ырда албайсың. Акапеллада ырда албайсыңбы? Ооба, мындай ыны чыкканда билем да, ырдабай сөз чыкпай. Жакшы. Ардактуу көрөрман, сиз бизди УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсүн көрүп атасыз. Бүгүн бизде мынакей атайын ушул Лейлек районунун Катыраң айылынан келип отурган Гайбулаев биздин Акмалинибиз өзүнүн таланты менен бизге келип отурат. Так айтканда Акмалинибиз ушул Катыраңдагы эң бир жакшы таланттуу жигиттердин бири десек болот. Анткени ушул жакында эле канча болду Акмали барып келгениңе, сен мыктысың, Барып келгениме көп болду. Мен Данегинге да бардым. Данегинге мени 24 декабрь Алтын эже район эже Маяк Кырабыз жакшы бала экенсиң деп Маяк Кырабыз деп чакырды. Анан кийин барып туруп съемка курдук, анан Маяк куруп баштадык. Бирок бул эфирлер жакында эле берилип баштады, сен мыктысың дагы. Ооба. Демек, съемкалар тартылып, ал монтаждап, мынакей жакында эле ушул Баластан көрсөтүүсүнөн көрсөтүлдү. Ушул Акмалиндагы ошол жерден көргөндөр, билгендер, азыр тааныгандар болсо, мен ойлойм, ушул биздин YouTube баракчабызга кириңиз дагы Акмалига өзүңүздүн каалоо тилегиңизди жазып коюңуз дейли. Биз болсо анда улантып эле, Акмали, дагы кандай өнөрлөрүң бар эми биз билбеген, мен билбеген? Сиз билбеген
машиналар маркаларын да билем. Анан сөздө ham тескери бат айтам. Каалаган сөз бериң азыр. Азыр каалаган сөздү берейин. Азыр анда кандай бир узун сөз болсо да болор же кыска эле болуш керекпи? Каалагандай сөз болсо болот. Каалагандай. Азыр мен мында даярданып бир сөз табайын, анан сага берейин. Ага чейин сен өзүң ушул дагы бир кандай дагы өнөрлүү маркаларды билет экенсиң, машиналардын. Азыр заманбап азыркы машиналар маркаларын билесиңби? Азыркы машиналарды билем, жаңы чыккан машиналарды. Жаңы чыккан болгондо Tesla дегендерди билесиң. О, Тесланы билем, Aston Martin деген машинаны билем, Tulpar Карагер деген машинаны билем. Андан кийин мен өзүбүздө Alphard деген машина бар. Өзүң машина? Alphard деген машинаны билесизби? Жок. Toyota Alphard. Билем, 7 орундуу автоунаа. Анан айтсаң ушул өзүңдүн автоунаа кызыгасыңбы айдаганга? Айдаганга кызыгам, бирок менин атам айжатпайт. Себеби жаштык кыласың? Балким сага мындай көрсөтсөм, кайсы марка экенин билесиңби? Кайсы марка бул? Volkswagen маркасы. Мынеке андакты көрөрмөн, эгерде сиз да көрөткөн болсоңуз, ошентип эле мен интернеттен карап көрсөтүп берейинчи. Акымалига акырындап Volkswagen машина кандай машина бул Volkswagen деген? Volkswagen деген бул өзүмдүн бир досумдун атасы да бар, анан бирок Volkswagen деген машина илгерки чыккан машина. Жакшы. Ушундай ардактуу көрөрман, биздин инибизге жалаң гана ийгиликтерди каалай беребиз. Албетте сөздө өнөрү өркүндөп, өзү ушул тилеген максаттарына жетсин. Кудай буйрса мынакей келечекте ошол элге кызмат кылган балдардан болом, үй алып берем, машина алып берем деп атасың, Ооба. Кудай буйрса тилектериңе жеткин дейли. Дагы кандай пландар бар айым? Акыркыда ушу пландарың боюнча сүйлөшөлүчү. Анан дагы менде көп өнөрлөрүм бар. Анан андагы олимпиада менен англис тилдерин көп олорду жакшы жаттабай баштайм. Анан бирок ошолорго көп кызыгам. Анан азыр мен адабий окуу сабагыма көп кызыгам. Ошону окуйм. Мен дагы бир марка таап алдым. Бул кандай марка? Ол Шкода. Шкода. Каяктан чыгарын билесиңби? Бул машина. Жок. Автоунаа, аны билбейсиң. Шкода бул менин тагамда бар. Тагыңыздар. Молч, кандай автоунаа? Opel. Билемесең, Opel. Туура. Сизде кандай машинаңыз бар? Менде автоунаам жок. Мен Мунулч кайсы автоунаа? Audi. Бул Audi. Бул илгерки чыккан машина. Жакшы. Демек ушундай ардактуу көрөрман, көрсөтсөм көп эле билет экен. Бул Toyota. Бул кандай? Бул Mattis. Бандай. Жакшы. Көбүнчө корейский машиналерде ушундай болот, Мунул кайсы машина экенин билемасыз? Автоунаа. Ол Honda. Жакшы. Эми ушундай ардактуу көрөрман, биздин инибиздин таланты ташкындай берсин дейли. Эми Акимали сага эркин микрофон берейин. Эми адабий окууларга кызыгат экенсиң. Балким биздин көрөрмандарга өзүңдүн ушул бир көркөм окуган ырларың болсо, бир айтып берип, анан эфир жыйынтайлы. Отуруп айтсам болобу? Отуруп берип. Айланбаймын бечелге, кетким келбей чет элге, бар күчүм бар эмге, ким арналса экен мекенге. Бийиктерге талпына, кызмат кылам калпыма, мен жетпесем ким жетет мекенимдин баркына. Баракелде, азаматсың. Анда салам жолдосуң болобу? Болот. Азыр мүмкүнчүлүк берем сага кенен салам жолдоо, эле катыранга салам жолдоо, ошол бир туугандарыңа, классташтарыңа кыскасы айта турган сөзүң болсо, мына камераңа карап айта берсең болот. Мен досторумадан бир тууганда ата-энеме, бир туугандарыма, анан Эпкин орто мектебинин класстык мушаралеп кетечкейме, анан досторума, классташтарыма, анан Эпкин орто мектебинин баардык мугалимдерге салам, жакында барам. Бир туугандар болуп кетти. Бир туугандарды айттым. Айттыңбы? Ата-энеңчи? Айттым, ата-энеме, бир туугандарым. Эң башкысы ошолор, Ооба.
сени ушинтип тарбиялап, ушинтип сени мына буга чейин сүйлөшкөндө айтып калдык, биз балабыз үчүн баарына даярбыз деп ата-эне ушинтип калды. Демек, сени колдоп турган ата-энеңе рахмат дейле. Бар бол дейле. Окууларыңа ийгилик, мыкты, жакшы окугун. Анан ушинтип, дагы бир жаңылыктар болсо бизге келип тур. Анан катыранга да, Лейликке да бизден чоң салам айтып бар. Рахмат. Ардактуу көрөрман, сиз УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүнү көрдүңүз. Эгерде берүүбүздү көрбөй калган көрөрманыбыз бар болсо, анда сиз кабатыр болуңуз, дароо эле уюлдук телефондук колуңузга кармагыңыздагы биздин социалдык баракчаларыбызга кириңиз. Ал үчүн сиз УТРК Баткен деп издеп табасыз жана Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларында барбыз. Эфирдин толук чыгарылышын YouTube'га Кудай бурса жүктөйбүз. Аким Али, YouTube'га киресиңиз энди эле. Ошол YouTube'га биздин каналыбызды табып, ошол жерден кошулуп койсоң, дос болуп койсоң биздин YouTube каналыбызга. Анан ошол экөөбүздүн эфирибизди ошол жерге жүктөйбүз. Ошол жерден көрөсүң. Анан комментарийга ким кандай сага калып деп жазган болсо, сен өзүң жооп берип койсоң болот. Келиштикпи? Сүйлөштүк, а? Мынакей, Аким Али дагы сөз берди. Ошондуктан сиз дагы Аким Алиге дем күч берип, комментарий бөлүгүнө ой пикириңизди калтырып коюңуз дейле. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушкөндөр бар дейт. Режиссер Сапар Исраев болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Аким Али, сага чоң рахмат. Кол булуп коелу.